Азыркы жаш балдардан телефондан баш чыкпайт, а? Телефондан баш чыкпайт. Биздин башыбыз малдан чыкпаган да. Мал бул проблема болгон. Малды жоготпасаң эмне? Атаңан таяк жейсиң. Ошо менен токтодук айтсаң, атаң апаң айтат, апаңан таяк жейсиң. Ошо менен токто десең, апаң барып акаң айтат, акаң урат. Акаңан качып көчөгө чыксаң, көчөдөгү балдар урат. Şu өлбөсөм жашай берем дейсиң да баягы жетет. Өлбөс үчүн жашайт элек да. Мына эми азыркы жаш балдар ушу өзүн өлтүрө албаса экен деп карайсың да. Өлүп калбаса экен деп папес деп карайсың. Кокс карап атып жыгытып алган болсоң өлдү да. Скорый чакырат ана катын. Скорый чакырып койсоң атаң менен апаңы ham чакырып коет. Кайната кайнанаңы ham чакырып коет. Олар келет, как будто врачтын үргүдей болуп кетет. Не болду деп. Көкүрөгүм бийик болуп өлдү. O vрач өчөшөт дагы чак салып тизеден кылып туруп баарын жазып берип коет. Биз жаштыгыбызда ойноп атып тамдын үстүнө чыгып ошодон дөпө түшүп кетесиң. Өлбөйт элеги. Жаның ооруп, аба жетпей. Кыйналып турсаң, атаң келип камера белиңе бир тет. Tamdan düşüp ketip tura alбай атканда атаң келип бир тегене туруп кетесиң го. Түшүп кеткенден каран атаң страшныйраак да. Жаның ооруп чолоңдоп качып кете бересиң мындай. Жөн качырбайт атаңа. Чолоңду койбас дейт. Атаңан коркосуң деп, түпсүз кетип калсың жаның ооруса да. Түпсүз качып. Атаң көрбөй турган жерге бир бурчекке барып ыйлайсың да. Ата кандай бир таш болот дейм. Бекинип алып ыйласаң, үнүңү чыгарбай ыйла дейт. Безука түшүп калган телефон кошуп. Деп ыйлап отуруп. Көчөдөн өтүп аткан адам бул ыйлап атабы же күлүп атабы деп. Сегин атаң бар, мына бир болсо балаң ооруп атат дейт. Атаң таш болду, өлбөй тур дейт. Жаныбыз пишип болгон экен. Talada жүрөт элек. Тарпанап, туттар карлап, тикенектер карлап. Биз канап келсе да уруп атат жаныбызчы. Канап келсе бизде бир дайыр болгон. Азыркы убакта жаш балдарга дарынын түрү көп, а? Любой дары, ар бир дарынын жаш баланын дарысы кымбат. Биздин убакта бир дары болгон. Не болгон? Бир жаран канап келсе шимил чачып келип пишкирип калсын. Дәрі зор да, бекер да. Жаш баланың сейдегі любой нәрсеге дәрі. Қолын кесіп алсаң да жаш баланың сейдегі. Қойдың бұты сынып қатырды да жаш баланың сейдегі. Малдың емжеге құрттап кесе да жаш баланың сейдегі. Бүрін тіші ораса да жаш баланың сейдегі. Ичі ораса да жаш баланың сейдегі. Жаш баланың сейдегі дәрі өзі жылым оғыз да. Азыр қолдарды еттейсің. Осы жығыл түшпесің болды. Коркосуң азыркы жаш балдардан, Анан ошентип жаныбыз пышшык болуп, талада жүрүп, кетип аткан жерден эле жата калып, аратан суу ичет айтпыз, а? Силер ошондой болгонсуңар, футболканы өдөгө көтөрүп туруп футболканы. Сонун эле ошо суу, ол суу азыр мына шаарда аккан тунук суу эмес ал. Ылайкан суу, кир, кумарлаш суу да. Футболканын аркы бетине барсаң, кум менен ылай топтолуп калган болот го. Қалғаны оғызыңа кеп кеткен болады. Тіштерін қычырап жүресің, қычыр. Азырқы балаларға ұшы оғырып қалбасын деп шар мамлекет өзі бір таза су береді, а? Крантындай ассаң таза су береді. Ошоға ишенбей фильтр қойып қайтады азыр, О фильтрден шыққан суынды дағы ишенбесең қайнатып, қайнаған суының бетін алып қалған төгі береді. Анан ошо суны комнатный температураға түшіріп, комнатный температураға түшкен суны балаңа берсе, ошону эми ичип өтүп кетет да.